Саламатсыздарбы, эфирде жаңалыктар Анал Паргучусу мен Абай Нурбашевиков алгач бул күнү катталган окуялардын кыскача түрмөгү. Ыйман фонду коопсуздук кызматы менен биргеликте менин согушум эмес аталышындагы даректик тасма сунуштады. Ачы жана кең сай конуштары качан толук түрдө курулуп бүтөт жана аймактагы абал тууралуу кабарчыбыздын материалында. Чыны кармандык көрсөткөн мекендешибизде сыйлоо уланууда. Бүгүн Марат Исаев Ош мэринин ыраазычылыгын арызды. Бүгүн Ош мамлекеттик социалдык университетинде Чыңгыз Айтматовдун таануу борборунун ачылышы болду. Алгач расмий жаңалыктардан өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровду кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысы коргонуу саясаты чөйрөсүндөгү күндүлүк пландарды ишке ашыруу жөнүндө өлкө коопсуздугун камсыз кылуу багытындагы коргоо кеңешинин ишмердиги тууралуу маалымат алды. Темир Жумакадыров ошондой эле куралдуу күчтөрдү мындан ары өнүктүрүү, аскерди модернизациялоо жана өлкөнүн коргонуу жөндөмүн чыңдоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө баяндама жасады. Андан тышкары Алмазбек Атамбаев жана Темир Жумакадыров өлкөнүн укук коргоо органдарын реформалоо маселелерин талкуулашты. Сокулук районундагы Асылбаш айылынын тургуну 3 баласын саткан деп шектелүүдө. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, шектүү аялдын күйөөсү жашы 7 элек кызы менен баласын бейтааныш адамдарга 80 000 сомго сатып жибергендигин айтып милицияга арызланган. Ал эми өткөн жылы январь айында жаңы туулган ымыркайын Чүй облустук төрөтүүнүн кызматкерлерине 2 000 сомго соодалагандыгы айтылат. Кылмышка шектүү делип балдардын апасы кармалып, адам сатуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Ал эми балдарга документ берүүнүн мыйзамдуулугу өспүрүм балдар менен иш алып барган Сокулук райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын ишмердүүлүгү текшерүүгө алынды. Кыргызстанда Сирияга кеткендердин саны расмий түрдө 500 адам болсо, алардын 100дөн ашууну аялдар. Бирок такталган маалыматтар боюнча экстремизмди колдогондордун саны андан да бир топ көп. Бул тууралуу бүгүн Ош шаарында болуп өткөн президенттин алдындагы Ыйман фондунун жыйынында белгилүү болду. Маалым болгондой, ислам динин туура эмес пайдаланып, экстремисттик иш аракеттерди көрүп жаткан топтордун идеологтору интернет, социалдык тармактар аркылуу жаштарды туура эмес жакка өндөп жатышат. Андыктан Ыйман фонду коопсуздук кызматы менен биргеликте диний концепциянын негизинде атайын идеологиялык өнөктүк башташты. Анал караганда биринчи жолу Сирияга азгыруунун жолдорун ачып берген «Менин согушум эмес» аталышындагы даректик фильм тартылган. Ош шаарында тартылган тасманын бет ачарына коопсуздук кызматынын жана диний кызматкерлер, ошондой эле башка мекеме жетекчилери чакырылган. Идеология деген биринчи кезекте сөз деп айтсак болот да, анткени маалымат караштарын пайдаланабыз. Азыр 21-кылым жанагындай социалдык сеттерде өтө активдүү экен азыр ошол экстремисттик күчтөрдүн өкүлдөрү. Ошол жактарда дагы бололу деп биз медиа мейкиндик деген долбоор баштаганбыз. Ошол жерде мисалы абдан бир тарбиялык мааниси терең, адамдарды ыйманга чакырган, туражылууга чакырган видеороликтерди кыргызчага которуп атабыз. 25 роликти котордук бүгүнкү күндө. Анан кийин динди туура түшүндүргөн, дин саясатын туура түшүндүргөн, адамдарды бир туура багатка алып келүүгө себеп боло турган видео роликтерден да 3-өн даярдадык. Мына 3-үчүсү мына бүгүн болуп атат да. Милициянын жаш жардамчысы. Мындай аталыштагы кароо сынак жаш өспүрүмдөрдүн арасында укук бузууларды жана кылмыштуулуктун алдын алуу максатында уюштурулган. Аталган иш-чаранын экинчи этабы Шаарызда болуп өттү. Анда райондордон 6 команда келип, сапка тизилүү, үгүт бригадасы, дубал гезиттерин даярдоо командаларынын капитандары арасында мелдешип, өздөрү даярдап келген видео ролик боюнча ат салышышты. Алдыңкы орунду камсыз кылган топ республикалык кароо сынакка катышууга мүмкүнчүлүк алат. Бул кароо сынактын алкагында жаш өспүрүмдөргө мында өткөрүп жаткан бардык иш-чара массалык каражаттар аркылуу чагылдырылып, ошондой эле бүт өспүрүмдөрдүн катмарына жеткирүүгө аракет кылабыз. Ушундай кароо сынакты көргөндөн кийин бардык өспүрүмдөр эгерде адашып терс жолго, жаман жолго түшүп алган өспүрүм болсо, албетте ал өзүнө таянак чыгарып жакшы жолго түшөт деп ойлойбуз. Өткөн жылы сырттан которулган акча азайды. Бул тууралуу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында 2014-жылы сырттан 1 миллиард 800 миллион доллардан ашуун акча которулса, өткөн жылы мындан 500 000 долларга аз которулган. Буга чейин Улуттук стратегиялык электөө институту мигранттар өткөн жылы Кыргызстанга 30% аз каражат которгонун билдирген. Муну адистер Орусиядагы экономикалык кризиске жана рубль курсунун түшүп кеткендигине байланыштырышууда.
Өкмөт мамлекеттик ипотека программасынын шарттарын кайра баштан карап чыкса ашыкча болбойт. Бул тууралуу көз карандысыз эксперт Жумакадыр Акенеев маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында программанын негизинде турак жай алууга аракеттенип жаткан мугалимдер мамлекеттик ипотека боюнча үстүк пайыздарды ай сайын толук төлөй албай кыйналып калышы мүмкүн. Анткени мугалимдердин айлыгы аз болгондуктан алар үстүк пайызды төлөй албай, ар кандай коррупциялык көрүнүштөргө аралашышы мүмкүн. Андыктан өкмөт мамлекеттик ипотека программасынын шарттарын жеңилдетиши керек деп эсептейт эксперт. Өкмөттүн 2011 жылкы токтому негизинде ачык конушунан жарандарга пайдаланууга берилген аймакка толук түрдө инфраструктура куруу үчүн 11,5 миллиард сом акча талап кылынат. 70 миң элге ылайыкташып жаткан жаңы аймакка азырынча эч кандай шарт түзүлө элек. Антке менен турак жай куруу үчүн ажыратылган 2043 гектар жердин басымдуу бөлүгү жарандарга бөлүштүрүлүп өттү. Жер берүү кандай тартипте жүрдү жана көптөн бери сөз болуп келген ачы жана кең сай конуштары качан толук түрдө курулуп бүтөт? Кесиптешим Кенжебек Мамат Садыкованын материалында. 2010 жылдан кийин Ош облусунда атайын комиссия түзүлүп, аймакта турак үйгө муктаж делген 40 миңге жакын жарандын тизмеси аныкталган. Ачы массиви 16 миң адамга ылайыкташса, учурда Ош облусунун тургуну болуп, эч кандай мүлкү жок, батирде жашап келген 7800 адамга 6 сотуктан жер берилди. 45 миң адамдын списоги катталып, ошолордун ичинен 40 миң адамдын списоги ошо үй жок деп такталган. Ошол 40 миң адамдарга бүгүнкү күндө документтерин даярларына ошо өчүрт менен кезек менен берилип атат. Мына 2016 жылга дагы бизде азыр бериле турган миң чегибиз бар. Ошондой эле 475 гектар генплан даярдай турган жерлерибиз бар. Ошолорду даярдай турган болсок, быйылкы жылга дагы бир 5 миңдей адамга чек берилет. Кара Суу районуна караган бул аймактан эми май айынан баштап жер бериле баштайт. Бирок эрежеге ылайык бир үй бүлөдөн бир гана адамга берилет. Башка мамлекеттин жарандыгын алгандар да жер алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырашат. Бирок аймакты долбоорлоо үчүн мамлекеттин 22 миллион сом бөлүнгөнү менен мында эч кандай шарт жок. 11370 жеке менчик турак жайга жер бөлүнгөнү менен башкы план толугу менен иштелип чыга элек. 17-18 мектеп, 24-25 балдар бакчасы, адам башкасына домбуттар, домбут, жашоого керектүү инфраструктуралардын болсо баары генералдык планда каралган эле. Акбура дарыясынан сууну алып чыгыш, насосный станция, свет менен болсо камсыз кылыш, бул болсо 110 киловаттык свет линиясынан, электролиниядан бул понижающий подстанциялар менен 104 болсо гектар болсо жер ого дагы сарпталат да. Жарандарды турак жай менен камсыз кылуу үчүн Араван районундагы Кең Сай аймагынан да 1624 гектар жер каралган. Бирок анын 500 гектары Ош шаарына карайт. 8088 адамга ылайыкташкан бул жайдан жер алып, отурукташып калгандар да бар. Алардын бири Кулмамат Мамыров 20 жыл мурун Каракулжа районунан келген. Квартирадан квартирага көчүп жүрдүм. Акырында өкмөт чечип берди. Мына көрүп атасыңар шартын. Мына суу ташып үй салып жүрүп алганмын. 2 жыл болду жашаганым мен. Квартирада жашагандыгы анык деген сыпаткан негизинде ошол квартирага көчүп жүрдүк да биз муктаж. Базарда иштейбиз, шаарга налог төгөбүз. Базарда иштейбиз, араба түртөбүз, ар нерсе болот бала чакаларым. Ошентип эптеп мына мыйзам менен жер чечкенден кийин жер алып үйдү салып азыр жашап атам 2 жылдан. Облустук капиталдык курулуш башкармалыгы билдиргендей, аймакка мамлекет тарабынан 663 миллион сом каралган. Анын негизинде 12 чакырым 600 метрлик сырткы, 260 чакырым ички жолдор курулуп жатат. Ага удай эле аймакка Орусиядан алынып келинген жаңы көмөкчөрдөн жана 40 чакырым жерге электр мамылары орнотулган. Андыктан 3 ай аралыгында жергиликтүүлөргө электр жарыгы берилип калышы мүмкүн. Жаңы конуштардын абалы менен бүгүн өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү таанышып чыкты. Талайбек Сарыбашев билдиргендей, учурда 2 жаңы конуштан 13 миң жаранга жер тиркелери бөлүнүп берилди. Негизгисинен мына көп кабаттуу үйлөргө көңүл бурушубуз керек да, келечеги шаарды өнүктүрөбүз деп турган болсок. Бирок убагында өкмөттүн токтомушунда чыгыптыр. Элдин талабы ошол мезгилде ошондой болгон да эми конечно бул акырындык менен чечиле турган маселе. Мына бүгүн өзүңөр биргеликте көрүп атпайлы буну. Муну дагы президент өзүнүн да көзөмөлүндө, премьер-министр өкмөт башчысынын өзүнүн көзөмөлүндө Кудай буйрса биз дагы бүгүнкү күндө ушул болуп аткан көйгөйдү жеткиребиз. Анан качан чечилгенин үстүнөн карап көрөт темалар.
Кең сай жана ачык конуштарын келечекте миңдеген адамдар жашаган аймакка айландырабыз деген менен ал максатка жетүү үчүн ачыга 11,5 миллиард, кең сай аймагына 9 миллиард сом акча каражаты керек. Бирок азырынча мамлекеттин бул жаатка 20 миллиардтын тегерегинде каржы бөлүп берүүсү күмөн. Ал эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маселе мамлекеттик деңгээлде караларын тастыкташат. Кенжебек Маматсадыкова, Улукбек Нарматов, Ош Бирим жаңылыктары. Майып жарандардын саны өсүдө. Бул тууралуу дарыгерлердин жана шаардык бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөн жыйында белгилүү болду. Бүгүнкү күндө республика боюнча 168 миң мүмкүнчүлүгү чектелген жаран болсо, анын ичинен 27 миңи 18 жашка чейинки балдар. Бул деген өлкөбүздө 6 миллион жаран болсо, анын 3%га чукулун майып жарандар түзөт дегенди түшүндүрөт. Бүгүнкү иш-чарада эмне себептен майып төрөлгөн балдар көбөйүүдө жана бул өкүнүчтүү көрсөткүчтү кантип кыскартуу керек өңдүү маселелер талкууланды. Негизинен буга эрте турмуш куруу, үй бүлөнү пландаштырууну билбегендик, жашоо шартынын оордугу жана социалдык психологиялык маселелердин таасири болуп жаткандыгы айтылды. Теорик столдун жыйынтыгында протоколдук чечим кабыл алынат. Андан кийин ошол эң негизги нерсе бүгүнкү күндө өкмөттөн чыккан токтомдор бар, бул боюнча мыйзамдар бар. Бирок көпчүлүк учурда тилекке каршы мыйзамдар, токтомдор ишке ашпайт, анткени алар декларативдүү. Ошон үчүн биз жок дегенде акча талап кылынбай турган, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзө турган, үй бүлө курардын астында ошол жаштарга дагы айрыкча улан кыздарга, балдарга ошол дарыгерлер өздөрүнүн кеңештерин берип өтө турган массалык маалымат каражаттары аркылуу иштерин жүргүзөбүз. Бүгүн Ош шаар кеңешинин төрагасынын милдетин аткаруучу Арифидин Аланов жана бир катар мекеме башчылары Төлөйкөн айылынын тургундары менен жолугушуу өткөрүштү. Аталган айылдын жашоочулары бир топ жылдардан бери чечилбей келген көйгөйлөрүн кат жана ОЗК түрүндө шаар башчыларына жеткизип келишкен. Бирок жетишээрлик деңгээлде көңүл бөлүнбөгөндүгүн айтышат. Ал эми бүгүнкү жолугушууда Төлөйкөн айылына газ берүү маселеси, таза суу көйгөйү, жол, маршруттук каттамдар, ошондой эле көчөлөрдү жарыктандыруу маселелери каралып, аларды чечүүнүн жолдору тиешелүү мекеме жетекчилеринен суралды жана тез арада чечүүгө боло турган маселелерди карап чыгуу тапшырмалары берилди. Ал эми жолугушууга келген айыл тургундары берилген убадалар алардын аткарылышына ишеним арта тургандыктарын кошумчалады. Бюджетке жараша иш кылабыз. Мүмкүн болсо элибиздин эң негизги көйгөйлүү маселелерин так чечип, кеңге аракет кылып иштейбиз деп өз маалыматын беришти. Мүмкүн болсо биз бүгүнкү күндө ишеним менен айтар элек, колунан келишинче элдин көйгөйлүү маселелерин чечип бергенге аракет кылып жатышат деп айтсам болот. Ошондой эле Ош шаар кеңешинин ишмердүүлүгү андагы аткарылуучу иштер туурасында бүгүн Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультетинин студенттери келип маалымат алышты. Жолугушууга келген 50ге чукул студенттерге алгач шаар төрагасынын милдетин аткаруучу тарабынан бир топ маалыматтар берилип, алардын иштөө тартиби, былтыркы жылы аткарылган жумуштар жана 2016 жылдын планына киргизилген шаар көйгөйлөрү туурасында кенен токтолду. Мындан сырткары жолугушуу суроо жооп беретинине да уланып, студенттер коомубуздун көйгөйлөрүн, жаштарды туура багытка өндөө боюнча өз ойлорун айтышты. Төрагалар менен депутаттар менен ошол маалымат алып пикир алмашып, анан канчалык деңгээлде биз өзүбүздүн суроолорубузга жооп алалы деген максатта келгенбиз. Албетте бул жерде суроолорго маалымат алып атабыз, жооп бизди канааттанарлык деңгээлде. Жакшы, Кудайым буйруса, мындай жолугушуулар көп боло турган болсо, жаштарда аябай немелер көйгөйлөр, маселелер көп. Ал эми кезекти дүйнөдө болуп жаткан окуяларга беребиз. Үч жүздөн мигрант Грециянын Идомени шаарындагы чек арадан Македонияны Кеквгелине өтүүгө аракет кылган. Грециянын полиция курчоосунан өткөн качкындар Македония тарабындагы тикенектүү зымыр болгон тосмодон ашууга аракет кылышкан. Буга Македония бийлиги бир нече күндөн бери жабык турган өткөрмө пункту ачылды деген ушактардын жайылганы себеп болгон. Чогулгандар темир тосмону талкалагандан кийин Македониянын тартип сакчылары көздөн жаш агызуучу газ колдонууга аргасыз болгон. Өткөн жумада мигранттардын аймакка өткөрүү эрежелерин каталдатуу чечимин кабыл алган. Натыйжада Индоменин алдына эле 8 миңдей адам чогулган. Македониянын чек арасы жабылып, бул аймакта орун алган башаламандыктарга карабастан качкындар Грецияга тынбай агылып келүүдө. Пирей портуна күн сайын 2-2,5 миңдей мигрант келип кошулууда. Алардын көбү Германияга жетүү максатын көздөйт. Мен тынчтыкты каалайм жана аман калсам болду. Ошон үчүн чек арадан өтүшүм керек дейт Сириядан келген качкындардын бири. Грецияда чек арадан өтө албай жаткан 25 миңдей мигрант топтолгон. Афинан аэропортунун жанында 800 чатыр тигилди. Эл арал кредит берүүчүлөрдүн талаптарын аткарууга аракет кылып, экономикалык маселелерден арыла албай жаткан Греция бийлиги үчүн миграциялык кризис кошумча кыйынчылыктарды жаратууда. Бул арада Франциянын Калесинде качкындар лагерин сүрүү максатында келген жумушчуларды жана полицияны мигранттар ташбаранга алып чатырларды өрттөштү. Мындай аракеттер менен алар шаарчага айланган лагердин алынышына наразылыгын билдиришүүдө.
Франция бийлиги адегенде көчүрүү иш аракеттери гумандуу жана тынч өтөт деп убадалаганына карабастан тартип сакчылары күч колдонууга аргасыз болгон. Өзүңөр көрүп турганыңардай нааразы тарап чатырларды өрттөп полицияга таш ыргытууда. Бул жагдайды эске алып тартипти жана коопсуздукту орнотуу максатында тийиштүү чара көрүп жатабыз дейт Паде-Кале аймагынын бийлик өкүлдөрү. Лагерде жашаган 5000ге жакын мигрант Улуу Британияга жетүүнү көздөйт. Түркия бийлиги оппозициячыл гезитинин журналистинин маеги учурунда IMCTV көз карандысыз телеканалынын берүүсүн токтоткон. Сиздердин каналыңыздар болбосо биз өлкөнүн түштүк чыгышында кандай окуялар болуп жаткандыгы тууралуу кабардар болбойт элек. Программанын коногу айткан ушул сөзүнөн кийин эле алып баруучу маекти токтотууга аргасыз болгон. Анкаранын башкы прокуратурасынын токтомуна ылайык терроризмге үгүттөө айыбы боюнча тергөө иштери жыйынтыкталмайынча канал берүүлөрүн интернет аркылуу гана улантса болот. IMCTV'нин программалык директору Анкаран прокуратурасы канал терроризмге үгүттөө максатын көздөйт деп билдиргенин айтты. Биз келишим боюнча иштеп жаткан спутникалык компанияга берүүнү токтотуу талабы коюлду. Бул мыйзамсыз. Прокуратура мындай чарага барууга укугу жок, деди Аюп Бурч. Кошумчалап өтсөк, оппозициячыл гезиттин журналисттери кезектеги сот жыйынына чейин абактан убактылуу бошотулгандан кийин маек берүү үчүн телекомпанияга келген. Түркия Сириядагы террористтерди курал-жарак менен камсыздайт деген билдирүүдөн кийин журналисттер тыңчылык жана терроризм үчүн айыпталып камалган. Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган оппозициячыл журналисттердин бошотулганы тууралуу соттун өкүмүнө каршы экенин билдирген. Коми Республикасында орун алган түндүк шахтасында өрттү өчүрүү мүмкүн болбой жатат. Издөө иштери токтотулгандан кийин эле жер астында 4-чү жарылуу болду. Ростех көзөмөлдөө мекемеси Воркутадагы башка шахталарды текшерүүгө киришти. Эске салсак, түндүк шахтасындагы бир катар жарылуудан 36 адам каза тапты, алардын 5-өө куткаруучулар. Коми Республикасында 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Социалдык камсыздандыруу фонду набыт болгондордун үй бүлөлөрүнө компенсация төлөөнү баштады. Куткаруучулардын өмүрүн тобокелге салбаш үчүн өзгөчө кырдаалдар министри Владимир Пучков өрттү көзөмөлдөө үчүн робот колдонууну буйруду. Роботтор 1000 метр аралыктан маалымат жеткирүүгө жөндөмдүү. Демек оператор кырсык болгон жерге барбай, коопсуз жайда кала берсе болот. Техника орнотулган газ анализатор аркылуу өткөн маалымат ыкчам штабка келип түшөт. Куткаруучулар өрттүн очогун жок кылып, андан соң жер астына азот бериши керек. Натыйжада өрттү өчүрүүгө мүмкүн болот. Бирок жер астына 2 миллиондон ашуун куб метр атайын газ толтуруу иштери бир айдан ашык убакытты талап кылат. ФИФАнын жаңы президенти Джанни Инфантино Цюрихте дүйнөлүк футболдун музейин ачты. Бул президенти кызматка киришкенден бери жасалган алгачкы расмий иш-чарасы. Футболдун эл аралык федерация башчылыгын ал 26 февралда өткөн добуш берүүнүн 2-чи айлампасынын соңунда шайланган. Инфантино талапкерлигин 2007 адамдын 115-и колдогон. Ал 17 жыл ФИФАны жетектеп, коррупциялык жаңжалдан улам кызматынан кеткен Йозеф Блаттердин ордуна келген. Блаттер ошондой эле футболго байланыштуу бардык ишмердиктен четтетилген. Бирок ФИФАнын музейин ачуу демилгеси Блаттерге тиешелүү. 2 жылда курулган музейдин экспозициясынын жер аянты 3000 чарчы метрди түзөт. Бул жерде тамактануучу жайлар, семинар өтүүчү зал жана китепкана бар. Экспозицияда 1000ден ашуун объект, 1400дөй сүрөт, 500 видео тасма жана 60 экран орнотулган. Бул жерде бардык континенттеги футболдун тарыхын көрүүгө болот. Мындай музей ачылган чоң окуя, дейт ФИФАнын жаңы президенти. Джанни Инфантино кызматына киришкенде ФИФА реформаланат деп убада кылган. 2000 жылдан бери футбол Европалык биримдикте иштеген Инфантино юридикалык жана коммерциялык маселелер боюнча алектенип жүргөн. Андан сырткары УЕФАнын башкы катчысы жана укук маселелери боюнча башкаруу төрагасы кызматтарын аркалаган. Өз жашоосун тобокелге салып, башка адамдын өмүрүн сактап кала алган Марат Исаев бүгүн Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевдин ыраазычылыгын арзыды. Кыргыз элинин батыр, эр жүрөк экендигин дагы бир ирет өзгө улуттарга далилдеген мекендешибиздин мындай кадамы чындыгында алкышка жана мактоого арзыйт. Жашоосунун мына ушундай нукка бурулуп кетүүсүн эч ойлоп көрбөгөнүн айткан Марат Исаев бийлик өкүлдөрүнүн кылып жаткан мындай кадамдарына ыраазы экендигин кошумчалады. Ал эми шаар бийлиги мына ушундай эр-азамат жигитти тарбиялап өстүргөн ата-энесине ыраазычылык билдирип, иштерине ийгиликтерди каалады. Эскерте кетсек, Москва шаарындагы метронун Красноселская станциясында талмасы кармап рельске кулаган аялды дал ошол мекендешибиз Марат Исаев куткарган. Алмазбек Атамбаев эмес, Москванын мэри Собянин, Оштун мэри, Карагылжанын акимдери баардыгы куттуктап, аябай өзүнүн ыраазычылыгын айтып атышат. Мен буга аябай кубанычтамын. Мындай нерселер жетиктеп түшмөй кирген эмес эле. Азыр даны время только ыраазычылык жакшылыктар болуп атат.
бул нерсеге да көнүш керек экен. Бүгін Ош мамлекеттик социалдык университетинде Аалам Алпы Чыңгыз Айтматовду тааны борборунун кызыл тасмасы кесилди. Кананын ачылышына адабият сүйүүчүлөрү, башка окуу жайлардын окутуучулук жамааты, ошондой эле студенттер катышышты. Бул жай дүйнө элине аттын качкасындай таанымал жазуучунун чыгармаларын учурдагы жана келечек муундарга жеткизүүгө максатталып, анын өмүр жолу туурасында маалыматтар жана жазган китептери менен камсыздалган. Буга чейин да аталган окуу жайда мындай борбор уюштурулган, бирок колдонмалордун көпчүлүгү эски болгондуктан жаңылоо зарылдыгы жаралып, мына бүгүн жаркыраган канага кызматка берилди. Ошондой эле Ош мамлекеттик социалдык университетинин студенттери тарабынан Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын улуулугун, түпкү маани маңызын камтыган ырлар айтылып, тарыхтык тасмалар көргөзүлдү. Бүгүнкү иш-чарабыз 2016 жыл Кыргыз Республикасында тарых жана маданият жылы деп жарыялангандыгына байланыштуу Чыңгыз Айтматов таануу каны борборунун ачылып отурабыз. Бул борбор буга чейин эле иштеп келген, бирок биз кайра башынан жаңыртып түзүп, бүгүнкү учурдун талабына ылайыкталган борборду ачтык. Ош технологиялык университети өзүнүн таланттуу студенттерин ар дайым колдоого даяр. Анткени бүгүн аталган окуу жайдын факультеттери арасында күлкү таймаш өткөрүлүп, ага окуу жайдын казынасынан акчалай колдоо жагы каралган. Мындан сырткары ушул сыяктуу иш-чараларды өткөрүү менен биргеликте биз факультеттер арасындагы ынтымакты, достукту, биримдикти бекемдей алабыз дешет уюштуруучулар. Окуу жайдын факультеттеринен жана жатаканаларынан жалпы 8 команда атсалышып, баш байгени багындыргандар тамашоо Ош лигасына атсалышууга мүмкүнчүлүк алышмакчы. Бул КВН таймаш бүткөндөн кийин командалардан жеңген командага Арыстанбапка путевка берип атабыз. Андан сырткары 10 000 сом байге фонду бар биринчи орунга. Ал эми экинчи орунга 5 000 сом акчалай, андан үчүнчү орунга 3 000 сом акчалай сыйлык койдук. Анан мыкты оюнчу аныкталат, ошондой эле диплом, грамоталар жазылган студенттерге. Албетте бул дагы студенттердин бир гана окуу менен чектелбестен ушундай маданий жактан дагы бир аз эс алышын уюштуруп, таланттууларды алдыга чыгаруу максатында ушул иш-чараларды уюштурдук. Сиздер Ош Прим жаңалыктарын көрдүңүздөр, алдыда ММК демнегеп жана аба ырайы менен тааныша алыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, жаамдуу жаңалыктар менен учурашалы.